Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Ош базарда чөнтөкчүнүн аракети видеого түшүп калган. Бишкектин Ленин райондук милициясынан билдиришкендей, февраль айында ОУ аттуу жаран милицияга арыз менен кайрылган. Анда 20 февралда Киев менен Бейшаналиев көчөсүнүн кесилишинде белгисиз жаран арыз ээсинин пальтосунун чөнтөгүнөн 25 000 сомдук телефонун уурдап кеткени жазылган. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин 205 беренеси уурдоо менен катталып, кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 39 жаштагы жаран кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Шадиевдин амалы 6 эшекке жүкпү. Кыргызстандан алып кеткен байлыктары менен Америкадан алгылыктуу бизнес жасап жаткан. Коррупцияга шектелген Аскарбек Шадиевдин амалы 6 эшекке жүкпү. Учурда таш өйдө кулап, каражаты күн сайын көбөйүп, марып калганы жашуун эмес. Бир гана жетишпеген жери Кыргызстанга келе албаганы, алыста кала бергени. Аскарбек Шадиев кыйла айлакер адам экени белгилүү. Ал соңку убактарда президенттин жакындарына чыгып, жылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бизнес кызыкчылыктар менен арбай баштаганы кандай? Дал ушундай ыргакта кете берсе, анда акталууга үмүт байлаганы, келечекте мекенине кайтып төрдөн орун алары ажап эмес деп жазган Чындык медиа сайты. Бөлтүрүктүн бөрү жүрүшүнүн кесепетинен кумтөр болуп көрбөгөндөй зыянга учурады. Кумтөр бир карасаң кыргыздын бактысы, бир карасаң кыргыздын шору. Алтынга азгырылган жана азгырган азгантай чөйрө ушул кумтөр менен Кыргызстан деген мамлекетке маселе чечип, бийлик алмаштырып, ал тургай коомдук аң сезимди да өзгөртүү аракетинде. Кыргыз коомчулугу кирешеге карабастан жоготууну болгондо да экологиялык жана аң сезимдик жоготууну болтурбоого ар качан ар кандай акциялар менен каршы чыгып келет. Бирок мезгил жана акча өзүнүкүн дайыма утушта кармап жатат. Элдик революциялар канча рет кайталанса да кумтөрдүн кылы кыйшайбады. Башкасын айтпасак да, акыркы революция же бийлик алмашуудан соң кумтөр боюнча пафостуу кептер айтылган, аракеттер жасалган. Бирок эмнегедир натыйжа ит тартышта. 2020 жылы бийлик алмашкан соң өлкө жетекчилиги мамлекетке жардам кылат, өз өлкөсүн сыйлайт деген ишеним менен Кыргызстан үчүн номер 1 баякы байлык булагы, казына кору, акча дайрасы болгон кумтөргө Теңиз Бөлтүрүк деген бөрүнү алып келишкен. Ишенишкен, ишеним беришкен, бирок кебетеси күнөөсүз наристедей, ыйык периштедей болгон Бөлтүрүктүн оюнда эмне бар экенин ким билет. Арадан 1 жыл өткөн соң, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы Кумтөр Голд компания ишканасын текшергенден кийин Теңиз Бөлтүрүккө 3 кылмыш ишин козгоп, коррупциялык схемадан улам мамлекетке 1 миллиард сом өлчөмүндө зыян келтирилгенин аныктаган. Мындан улам Теңиз Бөлтүрүк 2022 жылдын 13 сентябрда кармалып, учурда тергөө абагында отурат. Андан мурда эсеп палатасы Кумтөр Голд компания ишканасынан финансылык алешемдиктерди аныктап, компания жетекчиси Теңиз Бөлтүрүк менен финансы директору Рыспек Токтогулов кызматтан четтетилген. Теңиз мырза бөрү болом деп ойлодубу билбейм, бирок кезинде ар кыл жомокторду жобурады, бири да ишке ашкан жок. Эсеби маселен Теңиз Бөлтүрүк компанияны 1 жылдан ашык башкарды, бирок коо сөздөрү жана жомоктогудай айлык алган шектүү кишилерди ишке тартуудан башка эч кандай реалдуу кадамдар болгон жок. Бөлтүрүктүн бөрү жүрүшүнүн кесепетинен кумтөр болуп көрбөгөндөй зыянга учурады. Бөлтүрүк жалдаган кымбат экспаттардын бардыгы ата мекендик адистерге алмаштырылды. Анығында кумтөрдүн алтындарын сиңире албай абакка түшкөн Теңиз Бөлтүрүк бир топ сырды билери талашсыз. Мындай ары кооптуу жана зыяндуу адамдардан арылмайын мамлекет кургуйга кулай берчүдөй. Бир канча өлкөнүн атуулууда болгон, ааламдык аферага аралашкан компаниялардын өкүлү экени аныкталган Теңиз Бөлтүрүк Кыргызстан үчүн иштеп берерине ким ишенет деп жазган Чындык медиа сайты. Новосибирсктеги газдын жарылуусу, кыргызстандык аял ооруканада каза болду. Новосибирск шаарында жарылуудан жабыркаган кыргызстандык аял ооруканада каза болду. Бул тууралуу ТАСС саламаттыкты сактоо министрлигине шилтеме берүү менен билдирди. Маалыматка караганда 24 февралда оор абалдагы аял Берск шаардык ооруканасынын реанимация бөлүмүнө которулган. Дарыгерлердин аракетине карабай бейтап каза болгон. Операциядан кийин аял 13 февралга чейин реанимацияда жатып, андан соң атайын травматология бөлүмүнө которулган. Ал жерде физиотерапия көнүгүүлөрү менен кайра отурууну үйрөткөн, ал эми тигиштери айыгып, канаттандырарлык абалда реабилитациялык борборго которулган. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги Новосибирсктеги жарылуудан кыргызстандык 2 жаран жабыркаганын билдирген.
Алар 29 жаштагы жараныбыз жана 44 жаштагы аял жараныбыз болгон. Алар газ жарылган үйдө батир алып жашаган. ТА аттуу уулу иске ууланган. Ал номер 34 оорукананын токсикология бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми ААКнын омуртка сөөгү сынып, Новосибирсктеги травматология жана ортопедия илим изилдөө институтуна жаткырылган. Новосибирсктеги 9 февралда 5 кабаттуу үйдө газ жарылып, имараттын 2 киребериши толугу менен урап түшкөн. Натыйжада жалпысынан 15 адам каза болгон. Коопсуздук талаптарына жооп бербеген кызмат көрсөтүү боюнча кылмыш иши козголуп, бир нече батирлерде газ плиталарын тейлеген ишкананын 2 кызматкери камакка алынган. Assalamu alaikum туугандар. Мен силерге азыр алтын батек боюнча түшүндүрүп берейин. Алтын батек адамдын 206 сөөгүн түзөйт, кан айлануусун жакшыртат, артроз, артрит, грыжа ооруларына жакшы жардам берет. Муну кийгенде бутта тамандан ысык өтүп, кан айлануусун жакшыртат, буту мустагандарга жакшы жардам берет. Муну кийгенден баштап мен bir gün эмес, 1,5 gün, 1,5 суткасынын күйүүлү күчтүү, эркен жана күчтүү кубаттуу жүрүп атам достор. Андан кийинки бул биринчиси. Экинчиси дагы кеңеш берем, кимдин кан айлануусу начар болсо, койтулган кан болсо, бул батек дагы алтын батекте ошо кандын суюлушуна да жардам берет экен достор. Андан кийинкиси болсо, мен өзүмдөн такай башым ооруп, өзүмдү мындай алып жүрүшүм өтө начар эле, бирок ушул батекти кийгенден бери достор, өзүмдүн алып жүрүшүм, кубатым, күчүм аябай жакшы. Ошондуктан жалпы кыргызстандыктарга Толубай мырзанын медицинский центрине келип, ушу алтын батекти кийип, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдасаңар болот. Келгиле, дарылангыла, көзүңөрүнөн көргүлө, мына жана патек дегенди алды, жакшы таасир берет экен. Мен күнү көзүмчө отуруп тура албачу элем. Туалетке отурган менен туруп, таяк менен мынтип кайра турчу элем да. Бүгүн баары туруп кеттим, куманды алып барып эшикке чыгып отуруп бетим жууп атам. Туруп көрсөткүлө. Туруп мына. Муну тура албачу мына отуруп турат. Даже айындағыларды көрсем, мен үйттен көрсем тайып бош керек, асылықта. Мен мындай болып қалдым, мен сүйініп атам мына. Bir gün, кечинде келген. Рахмат, бастырып қойды жасынан. Өзі келіп, өзі шықты, рахмат. Мен толқындан өзіңіз айта албай жатам, жоқ рахмат. Басқа не десім білбей айтам, азыда толқындан тұрам. Рахмат, ауырғандар келіп көрінгіле. Мына туғандар, мына результат жақшы, мына адыр жақшынақай түйді отырам. Тұрғанда таяғы жоқ, нәрі басқанда деле болады. Шалты шоғыл болып қалды, жақшынақайлады. Ден соқ жақшының. Таяғы жоқ, жақшынақайлы базыр. Мені көрген білдерінде таяқ менен, балдақ менен де жүргім үйде. Адыр мына бұлай шүгір бар болсам. 4 күнде результат берсек? 4 күнде результат. Мындан артық да жақшы болады. Құда қала. Şembeyimlerge dönüp var. Биздин адрес Акбата 11-көчө 11-үй. Жапаров Мадумаров тууралуу саясатчылар жалган айтканды токтотсо жакшы болмок. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кабар агенттигине маек берип, Кумтөр боюнча маалымат айтып жатып, депутат Адахам Мадумаровдун буга чейин айткандарына токтолгон. Маекти сиздерге сунуштайбыз. Саламатсызбы, урматтуу Акылбек Үсөнбекович? Саламатчылык. Акылбек мырза, Кумтөр Кыргызстанга өтөт. Андан кийин өттү дегенде эле коомчулукта Кумтөрдө канча алтын бар деген суроо кызуу талкуу жараткан. Анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттарын дагы бул суроо кызыктырган. Президент Жапаровдун депутаттык комиссия түзүп Кумтөргө барып маселе менен жеринде таанышуу сунушу болгону эсибизде. Ал турсун депутаттык комиссияны оппозициялык маанайдагы Адахам Мадумаровду жетектөө да сунушталып, ал баш тарткан. Андан кийин ал комиссиянын төрагасы болуп депутат Исхак Масалиев шайланып, бирок көп өтпөй ал дагы баш тарткан. Ушул жылдын январынын соңунда сиз депутаттык комиссия менен Кумтөргө барып процессти толук көрсөтүп келдиңиз. Эми бул комиссиянын бир мүчөсү депутат Кумтөрдөгү алтын күмүш менен кааласак тышкы карызды азыр деле жаап салсак болот дегенде маек берди. Чын эле азыр эле ошол кен байлыгыбыз менен тышкы карызды жаап салсак болобу? Анда сөз башынан болсун. 2021-жылы президентибиз Кумтөрдү алдык. Мындан ары Кумтөрдүн алтыны кыргыз мамлекетинин пайдасына иштейт деп жар салганда айрым сабаттуу депутаттар бул эч качан ишке ашпайт. Эл аралык соттон утулабыз. Миллиарддаган долларга жыгылабыз. Сабатсыздар Кумтөрдү мыйзамсыз алды. Ит эле болобуз деп кыйкырып чыгышкан. Ит болбой эле алып койдук. Ошондон бери Кумтөрдүн алтыны чогулуп жатат. Бүгүн 45 тонна алтын, 8 тонна күмүш чогулду. Мен 90-жылдардан бери саясатта жүрөм, бирок буга чейин мындай жемиштүү иш болгон эмес. 2 жылда эле 45 тонна алтын, 8 тонна күмүш чогултуп алдык.
азыр Улуттук банкта жатат. Кечээ жакында депутаттарды алып барып көрсөтүп чыкты. 19 тонна алтын уурдалыптыр деп айтып чыгышты эле. Уурдалыптырбы? Мындай жоопкерчиликсиз сөздү Адак Амадумаров айтып чыккан эсимде. Ошол замат эле президентибиз депутаттык комиссия түзгүлө, башына Амадумаровдун өзүн койгула, барып текшерип келип жыйынтыгын элге жарыяласын деген сунушун киргизген. Комиссия түзүлгөн, бирок Мадумаров комиссиянын башына туруштан баш тарткан. Андан кийин Исхак Масалиевди коюшкан, кийинчерээк ал дагы баш тартты. Андан кийин Арсланбек Малиевди коюшту, ошондон кийин барып текшерип көрүшүп, 1 грамм алтын уурдалбасына көздөрү жетти. Эмнеге Адак Амадумаров менен Исхак Масалиев экөө комиссиянын башына туруштан качышты? Өздөрү айтып чыгышпады беле? Жоопкерчиликти сезбеген саясатчылар ушундай болот. Элге жакшы көрүнүш үчүн балп тедиртип жалганды айтып кое беришет. Жоопкерчиликти унутуп коюшат. Сотко берсең жоопко тартылышат, анан саясий куугунтук болуп жатат деп кыйкырып чыгышат. Бизде тилекке каршы ушундай көрүнүш калыптанып калган. Ошон үчүн саясатчылар жалган айтканды токтотсо жакшы болмок. Кумтөрдүн кен жайдагы ишмердүүлүгү учурда кандай экен? Депутаттык комиссия мүчөлөрү бардыгы эле ынанычтыбы? Балбак мырза сырткы карызды азыр төлөп койсо болот деп чыкты. Чын эле азыр төлөп салсаңар болобу? Болсо эмне үчүн төлөбөй жатасыңар? Ооба, азыр төлөп койсок да болот. Бирок келишим боюнча мөөнөтүнөн эрте төксөк үстөгү көбөйүп кетет. Келишимде эгер мөөнөтүнөн мурда төгөбүз десеңер, анда үстөгүн 2% эмес баланча пайыз менен төгөсүңөр деп көрсөтүлгөн. Ошон үчүн сырткы карызды график боюнча эле төлөгөн туура болот. Кудайга шүгүр, карзыбыздын баарын өз убагында график менен төлөп берүүгө кудуретибиз жетет. Эң негизгиси бөөдө кырсыктан сактап, өлкөбүздө тынчтык болуп турса деп маек куруп берген Кабар медиа агенттигине Акылбек Жапаров.